Эмне үчүн үйдө жасаган пицца дайыма эле ресторандыкындай боло бербейт? Азыр мен сизге ийгиликтүү пиццанын 3 башкы секретин айтам. Видеону жоготуп албаш үчүн сактап алыңыз. Жумушту камырдан баштайбыз. Идишке жылуу сууну куюп, туз, кант жана дрожж кошобуз. Анан сөзсүз түрдө оливка майын куюңуз. Көпчүлүк катардагы эле майды колдонуп жаңылышат. Бирок чыныгы жумшак жана даамдуу камырдын сыры ушул оливка майында. Экинчи эң негизги секрет бул ун. Мен дайыма Раменскийдин атайын пицца үчүн чыгарылган унун колдоном. Бул ун менен камыр абдан жумшак жана пиццаңыз даамдуу болот. Айтмакчы, бул брендтин пирогторго, булочкаларга арналган түрлөрү жана пайдалуу цельнозерновой уну дагы бар. Камырды жууруп, жакшылап ыйлеп, 1 саатка тыныктырып коебуз. Камыр ачыганча соусту өзүбүз даярдайбыз. Помидорлордун үстүнө кайнак суу куюп, кабыгын арчып, үстүнө чеснок кошуп, блендерден өткөрүп алабыз. Табага майды куюп, орегано бир аз кууруп, үстүнө помидорду куябыз, бир аз томат, мурч, паприка жана туз кошуп, 10 минутта кайнатсаңыз, дүкөндүн кетчубунан 1000 эсе артык соус даяр болот. Үчүнчү секрет бул камырды жаюуда ундун ордуна манка колдонобуз. Бул пиццанын четтери кытырак болуш үчүн керек. Соусту сыйпап, үстүнө өзүңүздүн табитиңизге жараша каалаган азыктарды салсаңыз болот. Мен фарш жана колбасаны колдондум. Үстүнө сырды көбүрөөк себелеп, духовкада 200 градуста 20 минутта бышырып алабыз. Раменский уну жана ушул секреттер менен жасалган пиццалар даяр. Сөзсүз жасап көрүңүздөр.